Программабызды улантабыз. Мен Нур Алтынбековдун аткаруусунда болдум. Жаңы клиптерин катарында уктайт, Азыркы учурдагы эң бир популярдуу болуп жаткан быйтыкчалардын жардамы менен тартылган клип экен, анимация менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде студиябызда конокто Жарылуу айым, Ырчы айым, Бурул Арунова келди. Тосгонаны. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Кош келдик. Кандайсыздар? Жакшыбыз, эң сонун. Мына ушул Минур менен студенттик күндөрүбүз чогуу өткөргөн, менден бир жылдай курс окуган дедиңиз, студенттик күндөргө бир кайрылып келеличи. Албетте, негизи студенттик күндөр бул абдан кызыктуу, сонун бир күндөрдүн бири. Биздики көбүнчө чыгармачылыкка жакын болуп өттү, себеп дегенде ошо күнүбүздүн баары эле ошондой болчу да. Баягы фикир алышмай, жаңы репертуар издемей, бир кандайдыр бир иш-чаралар болуп, ушундай бир жакшы бир күндөр өткөн да. Бирок азыркы мени кубандырган нерсе, ошол студенттик күндөрдө баягы өткөн күндөрдө азыркы баягы группалаштарым баары болбосо да көпчүлүгү шоу бизнестен бир аз да болсо өздөрүнүн ордун таап келаткандыгы. Кимдер дагы? Көп эле абдан. Минур, Самат, айта берсе абдан көп, чынында көбү, баягы сабаттуу, музыкалык билими бар. Ырчы окуп келе жатышат, Анан ошол окууну аяктагандан кийин көпчүлүгү баягы ырчы болбой да калышты. Эмне себептен деп ойлойсуз? Ырчы болбой калышты. Ырчылыкты аркалабай калышты, шоу бизнеске аралашпай калышты. Сиз менен окугандар балким көп эле болсо керек? Абдан көп. Негизи баягы чыгармачылыкты тандап атканда абдан баягы өзүңө суроо беришиң керек экен да. Мен кандай жолду тандап атам деп. Чынан көпчүлүк мисалы мен деле чыгармачылыкты, ырчылыкты тандаганда башында мындай оор болорун чынында билген эмесмин. Эгерде ушундай баягы 5 же 10 жыл алдыга мондай болот, ушундай кыйынчылыктар күтүп турат, ошонун жанында эле жакшы нерселер болуп турат десе, мүмкүн мен тандамакмын, мүмкүн тандабай дагы болчумун. Себеп дегенде, бул аябай түйшүктүү, жоопкерчиликтүү жумуш да. Анан ырчы болбой калышынын себеби мен ойлойм, ар кандай турмуштагы болгон көйгөйлөр же болбосо ошол адамдын баягы акырына чейин өзүнүн максатына жете албай калган бир сапаттары болсо керек деп ойлойм да. Акыркы учурларда Бурул Арунова клиптин артынан клип тартып чыгармачылыкта бир катуу иштеп атканы байкалып атат десек болот да. Бул тармак оор экен деп атасыз, бирок оорчулугуна карабай иштин майын чыгарып атасыз болуш керек. Деги эле ырчы болом деген кыздарга оор деп айтышат да. Сиз жаш өсүп келе жаткандарга кандай кеңеш айтат элеңиз? Ырчы болсо болот бекен кыздарга деле же бул тармакты тандабай койгону жакшыбы? Жок, бул деген ырчылыкты деген ар бир адам өзүнүн көкүрөгүндө болуп жаткан баягы жүрөгүнүн дабышын угуш керек да. Эгерде чындыгында баягы өзүм мен ырчы болом, ошол мен элиме бир нерсе кызмат кылып, татыктуу бир кызмат көрсөтө алам деп көксөгөн максаты болсо, албетте эмне үчүн болбош керек, болуш керек. Бир гана кыздарга бир аз оорчулук жактары абдан көп да. Ошол нерсени жеңип чыгып, көптөгөн нерселерге туруштук берсе, ар бир адамдын өзүнүн максатын аткарганга укугу бар да. Анан чындыгында болгон аракетибизди жасап иштеп жатабыз, бирок мен ойлойм, дагы көп кыла элек нерселер алдыда, өзүм кылган клиптер ырлар болобу, негедир азыр толук канааттандыра элекмин да. Мындай дагы мен иштешим керек деген абдан өзүмө талабым бийик да меникичи. Шоу бизнесте өзүңүздүн ошол ырчылыкка жолуңузда кайсыл ырыңыз же болбосо кайсыл клибиңиз сизге аябай жагып, мындай өзгөчө бир кубулуңузга толду? Барбы мындай атайын, ошону бир белгилеген ырыңыз же клибиңиз? Жок, мен чынында жогоруда айтканда өзүмө абдан талабым бийик. Анан өзүмө бул ырым жагат эле, бул клибим жагат эле деп айта албайм. Мага 1000 эсе ошол абдан кандай десем, приятнее мындай кубантат. Элдер айтканы мага абдан, элдердин сыны, элдердин айткан каалоо тилеги мага абдан кубандырат. Ошондуктан мен көбүнчө элдерден сын пикирди күтөм. Ар бир клиптин өзүнүн артында түйшүгү абдан чоң. Ар бир клиптин артында өзүнчө бир окуялар көп болот. Ошондуктан бардыгына бирдей мамиледемин. Мага жаккан ырыңыз жана клибиңиз сенден башка деген болду. Сизгечи?
Мага да ошол. Ошол. Анан качан турмушка чыгасыз деген суроо. Ар бир нерсенин өзүнүн убакты, сааты бар. Чындыгында жеке жашоомду баягы элдин астына алып чыгайын деген оюм жок, бирок жакшы пландар бар. Давно эле чыгып алгам деп койбойсузбу? Бирок бул суроону аябай көп беришсе керек эсизге. Абдан көп берилет. Ар бир кийин ооба, кыз балга берилет, анан ар бир эфирге барганда берилет, эфирдин артында берилет, конокко барганда берилет. Бул нерсе Айтпайсыз бирок. Жок, себеп дегенде мен ойлойм, чыгармачыл адам болгондон кийин чыгармачылык жактан көбүнчө өзүн көрсөтүш керек депчи. Жеке жашоо эч кимге деле кызыктуу эмес. Мүмкүн угуп коюш. Кызыгып атпайбы ошого? Мүмкүн угуп коюшу мүмкүн, бирок ар бир адам жеке жашоосу болот да. Анан ошол. Балким сизди байкап жүргөндөр, балким сизге кат жазгысы келип жүргөндөр, сиз менен сүйлөшкүсү келип, баарлашкысы келип жүргөндөргө аябай кызыктуу болушу мүмкүн. Угуп калалы деп балким издешет. Буруларууну деп издешип, сиздин барган эфирлериңизди, берген маектериңизди көрүп, ошо угуп калалычы, ошо бир эле ошол сөздү угуп калалы деп балким аябай күтүшөт. Жок. Күтүп жүрө берсиңби? Жок. Күтпөй эле өздөрүнүн бактысын табышсын. Себеп дегенде жүрөгүм бош эмес. Мына ушул сөздү уккубуз келип аткан, бар же жогун айтыш керек болчу эле да. Анан деги эле акыркы чыккан клипиңиз дагы, жаңы ырыңыз дагы эски ырлардан, кайрадан ырдап чыктыңыз. Муну кантип тандадыңыз? Эмне болуп кайра ушул эски ырды ырдайын дедиңиз же азыр баягы дароо хит болуп аткандыктан ушуну тандадыңызбы? Жок, себеп деген биринчиден бул эски ырларга кайрылуу абдан жоопкерчиликти талап кылат да. Анан көптөн бери эски ырлардан ырдасамбы деп баягы чыгармачылыкка аралашканыма 4-жылдын жүзү болот. Анан ошондон бери эле ойлоп жүрчүмүн да, кайсы эски чыгарманы ырдап, жаңы интерпретацияда жасасам депчи. Анан негизи мендеги ыйык махаббат бул Асанкалы Керимбаевдин обонуна жазылган, сөзү Омар Султановдуку. Студент кезде эле ырдачумун, абдан өзүмө жакчу. Ырдын мааниси, обону абдан төп келишкен жакшы бир улуу, мыкты чыгармалардын бири деп ойлойм да, кыргыз фондундачы. Анан чындыгында бул чыгарманы ырдарда абдан өзүмө коптон алдым. Башында эле буларга көптөгөн сын пикирлер айтылат деп мен күткөм. Анан ырдадык, аны кандай чыкканын эл баалап алат. Бирок көбүнчө жакшы пикирлер айтылып жатат. Ошол эле учурда сындар айтылып жатат. Бирөө менен башка бул ырдыда көптөгөн ырчылар аткарган да, салыштыруу болуп жатат. Бирок мен туура эле көз караштамын. Эң негизгиси ырдын мазмунун, мелодиясын, обонун өзгөртпөй, жаңыча вариант алып чыктык да. Анан клип жагы дагы элге жакшы сын менен кабыл алынып, буюрса жакшы эле ырчынын бул кылып жаткан эмгеги эгерде баягы көрүүчүлөр тарабынан жакшы кабыл алынса, бул эң жакшы бир жүрөк жылытарлык нерсе да. Балким ушул ырдан, балким башка ырлардан бир акапелла кылып, жалпы биздин телекөрүүчүлөргө тартуулап берсеңиз. Албетте, анда ушул чыгармадан бир куплет аткарып берейин. Болот. Сүйүм турат жерден кени тургандай, мойнумдагы ыйык тумардай, көкүрөккө сыймык толуп караймын, көп кыйналып жакшы бир үй кургандай, эй көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Сүйүм агат мелмилдеген суулардай, айбаттанат көлдө сүзгөн куулардай, таттуу сайрап элжиретип сезимди, таң алдында үн алышкан улардай, эй таң алдында үн алышкан улардай. Ай баракелде. Коочуңар, эң сонун. Азыркы учурда чыгармачылыкта сиз акчаны көбүрөөк таап атасызбы же тескерисинче чыгармачылыкка көбүрөөк салып атасызбы? Чындыгында менин туугандарым, тааныштарым абдан таң калат. Ушунча багы топтогон каражатыңды ушундай чыгармачылыкка кетирип атасың, сага ошол нерсе түшөбү депчи. Мен өзүм ойлоп калдым, мен ушу чыгармачылыктын мындай чыныгы сүйгөн кесибим ушул окшойт, фанат окшоймун депчи. Себеп дегенде
чыгармачылыктан тышкары дагы мен башка жерде эмгектенем. Анан ошол тапкан бүт каражатымдын баарын ошо чыгармачылыкка жумшайсыз. Клипке, жазылган ырларга, жаңы формаларга бүт ушул нерсе жумшайм да. Бул нерседен мен бир нерсе күтпөйм, ошол канча бир убакыттан кийин өзүмө бир нерсе алып келет, өзүмө топтойм депчи. Эң нечкиси мен баягы кыргыз маданиятында өзүмдүн атымды калтырып, жакшы бир маданиятына бир аз да болсо салым кошкон инсандардын катарын толуктагым келет да. Көпчүлүк ырчы болгондо акча табууну биринчи орунга коет да. Акча табышым керек, байышым керек, аны алышым керек, муну алышым керек да. Сиздики андай эмес турбайбы? Сиздики жөн гана атыңызды калтырыш, Негизи азыркы учурда баягы ырчылардын тапкан каражаты бул болсо өзүңүздөр билесиздер, жакшы самалык той болуп эсептелет. Анан эгерде ошол нерсени мен көздөсөм, мүмкүн баягы ошондой кандай десем, деңгээлде дейбизби же, ошондой ырларды ошол тойканалардан чыкпай, ошол жакта кызмат кылып жүрмөк. Бул негизи жакшы нерсе да. Бирок көбүнчө биз кандай деп айтсам, музыкалык жагынанбы же профессионалдык жагынанбы көбүнчө элдердин жүрөгүнөн түнүк тапкан, өзүңдү жакшы жагынан көрсөтө алган ырларга басым жасашыбыз керек деп ойлойм. Демек сиз көпчүлүк учурда тойлорго барбайсыз, Жок, мен тойлорго барам, бирок ошол эле учурда акчанын артынан түшүп алып кеткен жайым жок да. Жар айтасызбы? Жар чындыгында баягы студент болуп жүргөндөчү баягы айтасың да көп нерсени көрөсүң, баягы концерттерге ырдайсың, анан жар айтасың, бирок мен мындай бир ойго келдим да. Мүмкүн мага азыр көптөгөн кесиптештерим туура эмес кабыл алышы мүмкүн, бирок мен ойлойм, жарды кыз узатууда, жентек тойдо берүүдө бул илгертиден биздин келаткан каада салтыбызды карманып, чыныгы бактылуу үй бүлөнүн бир жары, келини, эне ушундай нерсе, ушундай айымдар айтыш керек деген ойдомун да. Бирок ошол эле учурда бул нерсени азыркы учурда баягы эми бизнес катары, жумуш катары кабыл алынып атат. Андай деле кете берсе болот. Чиместер деле ырдап атат го азыр. Бирок мен деле ойлонуп калдым жакындарда. Бирок мындай сиздин айтып кеткениңиз дагы туура. Көпчүлүк улуу муундагы эжелерибиз дагы айтып калат. Жарды ошол сиз айткандай жеңес айтыш керек. Бул учурга чейин дагы биз ушундай сюжет даярдаганыбызда сиз да жооп бергенсиз. Жеңелер айтыш керек да, бирок жаш кыздар деле азыркы учурда айтып атат. Эми азыр бул заман талабы десек болот, бардыгына жарашып атат дегендей. Замандын талабы деп айтсак да туура болот, себептен кээ бир адамдар, мисалы менин бул профессиям, демек мен өзүм жумушумду аткарып жатам. Ырчы ырдап атат, экинчи жагынан дагы ушундай туура кабыл алса болот. Бирок ошол турмушка чыгып, баягы мисалы мен өзүм жөнүндө айтып атам да, турмушка чыгып балалуу болгондон кийин албетте бул кызматтарды мен татыктуу деңгээлде аткарам деген пландарым бар да. Сиз тоюңузга жарды мындай жеңелерден айттырат белеңиз же жаш кыздардан айттырат белеңиз? Мен бул планымда бар, татыктуу бир аял заты жар айтат. Жакшы. Ал эми буйруса жакын аралыкта 1 жылбы, 2 жылбы, 2 жылдан кийин сиз айткандай Бурула Аруновнун жар-жарларын угуп калат экенбиз анда. Жар, жентек той, кыз узатууга чындыгында баягы ошо статусум туура келгенден кийин ошондой аткаруу планымда бар. Ырлардын баары даяр, бирок эмнегедир жар-жарга баягы заказ келгенде эле так секирем да. Эмнегедир билбейм мындай. Уялам. Бурул, сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Аз убакыттын ичинде көп жоопторду ала алдык деген ишеничтебиз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз дагы дабаса. Сиздерге да чоң ыраазычылык. Таңерте сонун самалык кылып, баягы биздин кыргыз элибиз менен жүз көрүшүп, көпүрө болуп бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге дагы ийгилик, иш күнүңүздөр сонун улансын. Сизге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто ырчы Бурул Арунова болду. Биз болсо программабызды уланталы.